Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Эсиңиздерде болсо буга чейин Ош эл аралык аэропортунун жанындагы авиапарк тууралуу маалымат берген болчумун. Азыр иштер менен бул жакка келип калып, карасам бул жерде дагы бир топ өзгөртүү жана толуктоо курулуштар иштери жүрүп атыптыр. Тагыраагы ушул аталышы аэропорт Сейил Баг экен. Атайын кире бериш каалгасын жасап атыштыр. Көрүп турганыңыздардай өзгөчө дизайн, өзгөчө стилде. Түбү балким баягындай тамактануучу жай, дүкөнгө окшогон нерселер болушу мүмкүн. Кире бериш жери негизи мына ушул жер экен. Мынакей. Бул эми кайсыл жерде деп көп сурашат. Бул аэропортко келгенде авто токтомолор бар. Акылуу жана акысыз. Нол жер акысыз. Нол сетканын ичи акы төлөнүүчү авто токтомолор. Ошол жерден авто токтомолорго жетпей, ага чейинки жерде ушул авиапарк. Дагы бир нерсе, бул жакта мен мурда көрсөткөндөй Як-40 жана Ан-2 учактары дагы бар. Атайын гүлдөрдө егишиптир. Сугарып атышат. Декоративдик пальмалар. Бул болсо ошол Як-40 учагы. Мынакей. Атайын мрамор менен каптап тепкичтерин жасашыптыр. Бул жакта болсо атайын отура турган жерлер, газондор, жашыл зоналар эгилип даярдалган. Бул Як-40 биринчи учак, ал эми экинчи учак салыштырмалуу бийигирээк жерге коюлуптур. Ал Ан-2 учагы. Авиация тарыхындагы алгачкы учактардын бири. Дагы бир жаңылык, дагы бир өзгөчөлүк, бул авиа музей дагы ачылып атыптыр. Көрүп турганыңыздардай авиация тарыхына тиешелүү болгон балким сүрөттөр, кандайдыр бир деталдар, балким учактардын макеттери сыяктуу кандайдыр бир авиациянын тарыхына тиешелүү буюмдар, деталдар ушул авиа музейдин ичине коюлушу мүмкүн. Азыркы учурда оңдоп түзөө иштери, куруу иштери жүрүп атыптыр. Булар болсо көрүп турганыңыздардай ушул аэропорттун ичиндеги тейлөө кызматына колдонулган техникалар. Электрди кубаттоочу жабдык, жүк ташуучу тележкалар түрлөрү, кран манипуляторлор, советтик көрүп турасыздар. Булар да ошо мурунку эски рентгендин контроль ушул сыяктуу техникалык буюмдардын эски үлгүлөрүн коюп коюштур. Бияктарына бүгүн ишембилик болуп катуу иштеп атышыптыр. Мынакей Ан-2 учагы. Астына атайын ушундай шаркыратма түшө турган окшоп болуп коюптур. Оңдоп тепкичтери бар, бирок азырынча өйдөгө чыкканга жолдорун жаап койгон. Бул жерде дагы өзүнчө башкача дизайндар менен жасалган көрүп турасыздар. Олтургучтар, анын үстү. Мынакей азыр эле айтып аттым эле, шаркыратма болот деп. Ушул мөөнөткө аны да иштетип калышты, жакшы аны да көрсөтүп коеюн. Мынакей. Бул дагы өзүнчө кооздук. Эми жайдын жылуу күндөрү Ошто билесиздер, ысык болот. Салкындык берип, мындай эс алуучуларга өзгөчө жагымдуу шарт, өзгөчө атмосфера тартылай турган жер болот деп айтсак болот да. Мынакей. Кадимкидей бул жерге келсең салкындай түшөт экенсиң.